Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу берүүбүздү баштайбыз. Менин атым Гүлүм Эркинбек кызы. Канадада катуу кар жаагына байланыштуу жол тыгыны пайда болду. Мындай климаттын айынан Торонто жана Монреаль аэропорттору авиакаттамдарын кейинкиге калтырды. Канадада коомдук транспорттор жүрбөй калып, окуучулар мектепке бара алышпай, окуу жайлары азырынча иштебей турат. Каттуу жааган кардын себеби АКШнын түндүк аркылуу Канаданын түштүгүнө болушу керек болгон төмөнкү басымдагы системасы. Бул система Приморск облусуна жетип, ал жерде жогорку температура жана нөшүрүлүп төккөн жаандан улам суу тышкыны пайда болушу мүмкүн. Дүйнө боюнча кыш мезгилинде эң жылуу болгон аймактардын бири Борбор Азия болуп саналат. Себеби бул өлкөлөрдө дүйнөнүн башка бурчтарына салыштырмалуу 4-12 градуска ченемден ашык жылуу болгон. Бул жерде эртең аба ырайы кандай болот? Буга кененирээк токтолсок. Кытайда күн жылмайып турат. Ак Суу шаарында абанын температурасы +9 градуска жылуу болсо, Үрүмчүдө -1 градусту түзөт. Казакстандын батышын жаан-чачындуу циклон ээлеп алды. Ошондуктан батыштагы аймактарда кар жаашы күтүлөт. Борбор шаары Астанада жана Алматы шаарларында күн жылмайып турат. Өзбекстандын батышына циклон багыт алды. Буга байланыштуу Фергана өрөөнүндө жаан менен кошо чагылган да жүрөт. Ташкентте күндүзү күн ачык болсо, түштөн кийин жаан жаайт. Нукуста өзгөрүүсүз. Түркменстанда да асман ачык, кээ бир аймактарда жаан бир аз себелеп жаашы мүмкүн. Эми Тажикстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Мисалы Душанбе жана Ходжин шаарларында жаан жааса, Хорок өрөөнүндө абанын температурасы төмөн болгондуктан кар жаайт. Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Нарын жана Ысык көл областарында абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Ош, Жалбат, Баткен областарында өзгөрүүсүз. 11 каналында аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушундай болду. Кандай гана аба ырайы болбосун, маанайыңыздар дайыма ачык болсун. Көрүшкөнчө.